ошол уйбаттан өзүңүздөр тапкан, өзүңүздөр бир жаңылык катары сүйүнүчкө эгедер болгон маалыматтарга учкай ортоктош болдук. Эми ушул куттуу студиябызда сиз ошол таштарда кимдерге таандык, кайсы урууларга таандык, деги эле кыргыздардын кандай өзгөчөлүгүн ошол жерге өзүнө сиңирген тамгалар бар экен, жазуулар бар экен, ошолорго бир аз токтолуп өтсөңүз. Жакшы болот. Бул уйбаттагы чаатас, албетте Хакасиянын азыркы Хакас Минусун ойдоңундагы Туубадагы табылган таштардын жазуулардын ошол жазуу аска таш беттерине чегерилген эн тамга белгилеринин жалпы кыргыз таануу илими үчүн, кыргыз тарыхы үчүн аябай мааниси зор. Бул эгер уйбаттагы чаатастар жөнүндө айтсак, бул аябай биздин илим үчүн жалпы кыргыздын маданияты, кыргыздын тарыхы, этногенези, тили боюнча аябай зор булак болуп кызмат кылат. Анткени бул албетте жалпы илимде бул уйбаттагы чаастар, жалпы Хакасиядагы, Туубадагы, Түндүк Батыш Монголиядагы жазуу эстеликтери кыргыздарга таандык деп жүрөт. Бул абдан туура. Биз өзүбүз барып, өзүбүз көзүбүз менен көрүп, ошол изилдеп тапкан эн тамгалар, эн тамга белгилери ушул эстеликтердеги бул жазуулардын, жалпы эстеликтердин, бул маданияттын ошол кыргыздарга таандык экендигин аныктайт. Анткени жалпыга белгилүү болгондой, бул Энис аймагында кыргыз мамлекетинин жана мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшүнүн бир этап өткөн да. Далил болуш үчүн биз ошол уйбаттагы табылган уйбаттагы таш кыргыздарга таандык эстелик таштардагы табылган эн тамгалар менен бүгүнкү кыргыз уруулары эн тамгаларын салыштырып көрдүк. Могуреки сиз көрүп тургандар, бул жалпы кыргыз эн тамгасы бир эл учурда кыргыздын азык уруусунун эн тамгасы. Ал эми сол тараптагысы бул ошол уйбаттагы табылган эн тамганын бири. Ал эми могуреки экинчиси болсо бул кыргыздын саяк уруусунун эн тамгасы болуп эсептелет. Ал эми бул сиздер көрүп турган бул жалпы көкөр тамга деп коет же бөрү тамга. Бул кыргыздын Адиген уруулук тобундагы бөрү уруусунун эн тамгасы болуп эсептелет. Андан соңку бул болсо кыргыздын Басыз уруусундагы Каманы Шобакай деген уруунун эн тамгасы менен параллель. Ал эми могуреки сиздер өзүңүздөр көрүп турган эн тамга белгиси бул кыргыздын Моңолдор уруусунун эн тамга белгиси. Жана анын параллели ошо уйбаттагы табылган параллели көрүп турасыздар. Ал эми бул кийинкиси болсо бул кыргыздын Кыпчак уруусунун эн тамгасы. Бул эң байыркы эн тамгалардын бири болуп эсептелет. Андан соңку бул Адигине уруулук эн тамгасынын, тагыраак айтканда Адигине уруулар тобунун жалпы эн тамга болуп эсептелет дагы. Бул дагы ошол эң байыркы кыргыз эн тамгаларынын бири. Андан соңкусу бул кыргыздын Сары уруусунун курамына келген Алакчындардын эн тамгасы. Же тагыраак айтканда Алакчын тамга. Бул жаа тамга деген жаа тамга кыргыздын Азык уруусунун эн тамгасы болуп эсептелет. Андан соңкусу бул эн тамга белгиси кыргыздын Моңолдор уруусунун Куу Сөөк деген уруктар тобунун эн тамгасы болуп эсептелет. Бул кыргыздын Багыш уруусунун уруулук эн тамгасы болуп эсептелет. Анткени бул эн тамга белгилер юридикалык белги катары мына сырткары менчикти аныктаган уруунун же уруулук топтун же мамлекеттин геральдикалык белгиси. Бул ошол аска беттериндеги ошол таш беттерине чегерилген эн тамгалар бул аймактын кайсы урууга таандык экендигин, кайсы уруулар жашагандыгын даана чагылдырып турат. Бул кыргыз мамлекети жана мамлекеттүүлүгү бүгүнкү биздин Кыргызстан аймагы менен толук байланышкан. Анткени бул кыргыздардын жашаган аймагы, кыргыз мамлекетинин көзөмөл салган саясий кызыкчылыгы тараган аймак бул албетте азыркы биз жашаган Теңир Тоо аймагынан ошол тиги Енисейдин башкы агымынан ортоңку агымына чейинки, ошол Краснояр аймагына чейинки кенен аймактарды кучагына алган.